Topon suu. Baştalış 6 bölümdөн 9 bölümgө чейин. Жер бетинде адамдар көбөйүп, алардан кыздар да туулганда, асман уулдары адамдардын кыздары сулуу экенин көрүп, жактыргандарын аял кылып ала башташты. Ошондо жараткан эге: "Менин демим адам ичинде түбөлүк болбойт. Анткени алар өлө турган пенделер. Эми адамдын өмүрү 120 жыл болсун", деди. Ал кезде андан кийин да жер жүзүндө алп кишилер болгон. Алар асман уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда туулган. Булар байыркы заманда элге таанымал баатырлар эле. Жараткан эге адамдардын жер бетинде кылган жамандыгы көп экенин көрдү. Алардын болгон ою, эси дарты ар убак жамандык гана жасоо болуп калган. Ошондо жараткан эге жер бетине адамзатты жаратканына кейип, жүрөгү сыздады. Ошол үчүн ал: "Мен өзүм жараткан адамды, аны менен кошо малды, майда жаныбарларды жана канаттууларды да жер бетинен жоготом. Себеби аларды жаратканыма кейип турам", деди. Бирок жараткан эге Нухка ырайым кылды. Нухтун тарыхы мындай: Нух замандаштарынын арасында такыба, кынтыксыз жана Кудай менен жакын алакада жашаган адам эле. Нухтун Шем, Хам жана Жепет деген 3 уулу бар болчу. Жер жүзү Кудайдын алдында абдан бузулуп, зулумдукка толду. Кудай жер жүзүн карап, баары туура жолдон чыгып, бузулуп кеткенин көрдү. Ошондо ал Нухка мындай деди: "Мен баарын түгөл жок кылам. Алардын кесири тийип, жер үстү зулумдулукка толду. Ошондуктан аларды жер менен кошо жок кылам. Сен Кипарис жыгачынан чоң кеме кур. Аны бөлмөлөргө бөлүп, ичи сыртын кайра чайыр менен майла. Аны мындай жаса: узуну 300, туурасы 50, бийиги 30 чыканак болсун. Кеменин бастырмасын 1 чыканак жогору кылып тургуз. Эшигин капталынан чыгар. Кеменин төмөнкү ортоңку жогорку кабаты болсун. Билип ал, мен асман астындагы жан бүткөндүн баарын жок кылуу үчүн жер бетине топон суу каптатамын. Жер үстүндөгүнүн баары кырылат. Бирок сени менен келишим түзөм. Сен уулдарың, аялың жана келиндериң менен кемеге киресиң. Жаныбарлардын ар бир түрүнөн жуп-жуптан, эркек менен ургаачысынан өзүң менен кошо кемеге алып киресиң. Алар сени менен бирге аман калсын. Тирүү калсын үчүн куштардын, малдын жана майда жаныбарлардын ар түрү баары жуп-жуу менен сага келсин. Өзүңө жана аларга азык боло турган тамак аштын ар түрүнөн камдап ал." Нух Кудай буйругандын баарын так аткарды. Андан кийин жараткан эге Нухка мындай деди: "Үй ичиң менен кемеге кир. Себеби мен замандаштарыңдын ичинен сенин гана менин алдымда такыба экениңди көрдүм. Жер бетинде тукуму сакталып калсын үчүн өзүң менен адал жаныбарлардан эркек ургачы кылып 7 жуптан, арам жаныбарлардын эркеги менен ургачысынан бир-бирден, асмандагы куштардын ар бир түрүнөн эркек менен ургачысынан 7 жуптан ал. Анткени 7 күн өткөн соң мен жер бетине 40 күн, 40 түн бою жаан жаадырам. Өзүм жараткан ар бир тирүү жанды жер бетинен жок кылам." Нух баардыгын жараткан эге буйругандай кылды. Жер бетин топон суу басканда Нух 600 жашта эле. Нух уулдары, аялы жана келиндери менен топон суудан аман калуу үчүн кемеге кирди. Адал жана арам жаныбарлардын, куштардын, майда жаныбарлардын ар бири эркек ургаачы болуп, жуп-жуу менен Нухка келип кемеге кирди. Нух баардыгын Кудай буйругандай кылды. 7 күн өтүп, жер бетин топон суу каптай баштады. Нух 600 жашка келгенде 2 айдын 17-синде дал ошол күнү терең туңгуюктагы баардык булактар атылып, асман тосмолору ачылды да жерге 40 күн, 40 түн жаан куюп турду. Дал ошол күнү Нух, анын уулдары Сим, Хам жана Жепет, Нухтун аялы менен келиндери кемеге киришти. Алар менен бирге бардык жапайы айбандардын, малдын, майда жаныбарлардын жана канаттуулардын ар бир түрү жуп-жуу менен Нухка келип
кемеге кирди. Ошентип Кудай Нухка буйрук кылгандай бардык айбандардан бир эркек, бир ургаачы кирди. Анан жараткан эге кеменин эшигин жапты. Жер бетин 40 күн топол суу каптады да, ашып ташып кемени жерден көтөрдү. Жер бетинде суу абдан көбөйүп ашып ташыгандан кеме суу үстүндө сүзө баштады. Жер үстүндө суу дагы көбөйүп, көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, асмандын алдындагы бийик тоолордун баарын басып калды. Суу тоолордон 15 чыканак жогору көтөрүлүп, аларды көмүп калды. Ошондо жер бетиндеги бардык тирүү маклуктар, куштар, мал, жапайы айбандар, жер үстүндөгү майда жаныбарлардын баары, бүт адамзат набыт болду. Кургактагы жан бүткөндүн мүлдөсү кырылды. Жер жүзүндөгүнүн баары жок болду. Адамдан тартып, малга чейин, майда жаныбарлардан баштап, асмандагы куштарга чейин баары тең жер бетинен жок болду. Нух менен бирге кеме ичинде болгондор гана аман калды. Топон суу жер жүзүн 150 күн каптап турду. Бирок Кудай Нухту жана аны менен бирге кемеде болгон жапайы айбандар менен малды эсинен чыгарган жок. Ал жер бетине шамал жиберип, суу тартыла баштады. Туңгуюктагы булактар менен көптөгөн асман тосмолору жабылып, жан басылды. Жер жүзүндөгү суу тартылып отуруп, 150 күндөн кийин азайды. 7 айдын 17 күнү болгондо кеме Арарат тоолорунун үстүнө токтоду. Суу жылдын 10 айына чейин улам тартылып отуруп, ошол айдын 1 күнү тоо чокулары көрүнө баштады. 40 күн өткөндө Нух өзү жасаган кеменин терезесин ачып, бир карганы сыртка учуруп жиберди. Карга жер кургаганча келип кетип учуп жүрдү. Андан кийин Нух жер бетиндеги суунун азайган азайбаганын билүү үчүн бир кептерди сыртка учуруп жиберди. Бирок кептер конорго жер таппай кемеге кайра келди. Себеби бүт жер бетин алиге чейин суу каптап турган эле. Нух сыртка колун сузуп, кептерди өз жанына кемеге киргизип алды. 7 күн күтүп, Нух кайрадан кептерди кемеден учуруп жиберди. Кептер кечкурун кайтып келгенде караса, анын тумшугунда жаңы көктөгөн зайтун жалбырагы бар экен. Ошондо Нух жер бетиндеги суунун тартылганын билди. Анан ал дагы 7 күн күтүп, кептерди кайра сыртка учуруп жиберди. Бул жолу кептер кайрылып кайра келбеди. Жер бетиндеги суу Нух 601 жашка толгон жылдын 1 айынын 1 күнү тартылган эле. Ал кеменин төбөсүн ачса, жер кургап калган экен. 2 айдын 27 күнү жер бети түгөл кургап бүттү. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: Аялың, уул келиндериң болуп кемеден чыккыла. Өзүң менен бирге бүт жаныбарларды, түрдүү куштарды, малды жана майда жаныбарларды сыртка алып чык. Алар жер жүзүнө тарап, төлдөп көбөйсүн. Нух уулдары, аялы жана келиндери менен бирге кемеден чыкты. Бардык жаныбарлар, жер бетиндеги майда жандыктар менен куштар, бүт жаныбар аттуу түр-түрү менен кемеден чыкты. Нух жараткан эгеге атап курмандык жай курду. Анан адал малдын ар бир түрүнөн, адал куштун ар бир түрүнөн алып, курмандыкка чалып, бүт өрттөп жиберди. Курмандыктардын жагымдуу жыты жараткан эгеге жеткенде, ал өз ичинен мындай деди: Адам жаштайынан ниети жаман болсо да, мен мындан ары эч качан жерде адамдардын айынан каргабайм. Жердеги тирүү жандын баарын азыркыдай жок кылбайм. Мындан кийин жер болуп турганда, эгүү оруу, ысык суук, жай менен кыш, күн менен түн токтобой боло берет. Кудай Нух менен анын уулдарына мындай деп батасын берди: Өсүп өнүп, тукумуңар көбөйүп, жерди толтургула. Жер бетиндеги айбандар, асмандагы куштар, жер үстүндөгү майда жандыктар менен деңиздеги балыктардын баары силерден коркуп үркүп турсун. Себеби алар силердин колуңарга берилди.
Бардык жаныбарлар силерге тамак болот. Өсүмдүктөрдү берген сыяктуу мен силерге баарын берип жатам. Бирок канын агызбай туруп, этин жебегиле, себеби алардын жаны канында. Эгер силердин да каныңар төгүлсө, мен анын да кунун алам. Адамды өлтүргөн айбандан да, кишиден да кун алам. Ким төксө канын адамдын, анын да каны төгүлөт башка адамдын колунан. Анткени Кудай адамды өз бейнесиндей жараткан. Силер болсо өсүп өнүп, көбөйүп, жер бетине тарагыла. Кудай Нухка жана анын уулдарына дагы мындай деди: Мына мен силер менен, келечек тукумдарыңар менен жана силер менен бирге болгон бардык тирүү макулуктар, канаттуулар, мал, жапайы айбандар, силер менен бирге кемеден чыккан жер бетиндеги бардык жан жаныбарлар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суудан кырылбайт. Жана жерди кыйрата турган топон суу эч качан болбойт деп силер менен келишим түзөм, деди. Анан Кудай дагы мындай деди: Менин силер менен жана жаныңардагы жан бүткөндүн баары менен келечек урпактар үчүн түбөлүккө түзгөн келишимимдин белгиси бул. Мен булут арасына көк желемди жайгаштырам. Бул мени менен жерде жашагандардын ортосундагы келишимдин белгиси. Мен жер үстүнө булут жибергенимде, алардын арасынан көк желе көрүнөт. Ошондо мен өзүмдүн силер менен жана жан бүткөндүн баары менен түзгөн келишимимди эске аламын. Топон суу эми эч качан жаандуу, аттууну жок кылбайт. Булуттун арасында турган көк желени көргөн сайын, мен жерде жашоочулардын баары менен түбөлүккө түзгөн келишимимди эстеп турам. Анан Кудай Нухка: Бул менин жерде жашоочу бардык тирүү жандар менен түзгөн келишимимдин белгиси, деди. Нухтун кемеден чыккан уулдарынын аттары: Шем, Хам, Жепет. Хам Канаандын атасы эле. Булар Нухтун 3 уулу эле. Алардан жер жүзүндөгү бардык элдер тараган. Нух жер айдап, биринчи болуп жүзүм отургузду. Ал шарап ичип, мас болуп, чатырдын ичинде жылаңач жатып калды. Канаандын атасы Хам өз атасынын жылаңач денесин көрүп, сыртка чыгып, муну эки бир тууганына айтты. Шем менен Жепет болсо бир чапанды ийиндерине салып, арты менен ичкери киришти да атасынын денесин жабышты. Алар башка жакты карап турушкандыктан анын жылаңач денесин көрүшкөн жок. Нух өзүнө келгенден кийин кенже уулунун кылган ишин угуп мындай деди: Каргыш тийсин Канаанга, өз бир туугандарына кулдун кулу болсун ал. Андан кийин ал: Шемдин Кудай эгеси алкышталсын. Ал эми Канаан Шемге кул болсун. Тынч жашатып Шем менен кенен кылсын Кудайым, Жепеттимдин өрүшүн Канаан ага кул болсун, деди. Топон суудан кийин Нух дагы 350 жыл өмүр сүрдү. Нух бардыгы болуп 950 жыл жашап дүйнөдөн өттү. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан
Адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. 5 суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. 6 суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com